Кара жыгачтан жакшы сатылуучу үй чыкты, туугандар. Алуучулар барбы? Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Жакшы жери центральный канализация, природный газ, 3 фазалуу электр энергиясы бар экен. Бул сатылуучу үйдүн короосу, алды тараптарына навес, кошумча курулуштар, летний кухня, жашыл зоналары туугандар бар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Номер видеонун жүрүшүндө Эйсител деп жазылып турат. Описаниядагы Эйсител деп жазылып турат туугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Кара жыгач, Кожояр көчөсү, 41-дарек. Сиздер үйгө баруу үчүн бул Горький көчөсү, азыркы аты Анкара көчө. Бул жер Кара жыгач көчөсү. Ушул жерден түндүктү карай бир аз жүрөсүздөр. Оң тарапта мектепти көрөсүздөр. Ошол жерден эле сол тарапка бурулсаңыздар, Кожояр көчөсү, 41-даректе үй жайгашкан. Анан бул Горький көчөдөн жүргөнгө эле автобус, маршрутка, троллейбустар бар. Батышты карай жүрсөңүздөр Алматинге көчүп алып калат. Чыгышты карай жүрсөңүздөр Туңгуч микрорайонго барасыздар туугандар. Андан ары Горький Кара жыгач көчөсүнүн кесилиши же болбосо азыркы аты Анкара Кара жыгач көчөсүнүн кесилишинен бир аз эле 300 метрдей түндүктү карай жүрөсүздөр. Бул жерде Кара жыгач көчөсү Кожояр көчөсү менен кесилишет. Оң тарапта мектеп көрүнөт туугандар. Ушул жерден эле сол тарапка бурулсаңыздар, мынакей бул үй бүгүнкү чыгачтагы сатылуучу үй болуп калат. Жакшы жери туугандар, мынакей балдарыңыздар мектепке жөө эле бат эле келе алат. Мына могу көк крыша үйдөн кийинкиси мамлекеттик бала бакча. Ага дагы жөө эле бара алышат экен туугандар. Бул мына сатылуучу үйдүн көчө тарабы, тарек Кара жыгач, Кожояр көчөсү, 41-үй болуп калат туугандар. Участогунун аянты 6 соток. Чыгыш чегара мынакей могу жерден башталат. Көчө тараптан бийик забор, калитка, дарбазасы, батыш чегара бул жакка чейин. Анан көчө тарабы деле мондай балатлар менен, мондай изгородтор менен жасалып, бул жагына мынакей асфальт төшөлгөн. Анан дагы жакшы жери природный газ, центральный канализация, 3 фазалуу электр энергиясы, суусу бар экен. Жолдор деле кенен. Мынакей туугандар. Андан ары дагы эмне болмок? Күзөтүү камералары, прожекторлор баары орнотулуптур туугандар. Сиздер келип мына көчө тарабына деле коногуңуз келип калса же өзүңүздүн машинаңызды деле мына үйдүн сырты жагына деле койсоңуздар болот экен туугандар. Бул мынакей сатылуучу үйдүн короосу, алды тарабы мындай навес, алды тарабы брусчатка менен жасалган. Мынакей чегаралар бийик заборлор менен тосулуптур. Бул жагында узун туурасы 13кө жети болгон, 2 этаж болгон чоң үй туугандар. Чоң дарбазадан кирсеңиздер, короосуна деле кенен спринтер же болбосо жеңил машиненен көбүн эле койсоңуздар болгодай көрүнөт. Үй 13кө жети, стенасы толук түрдө 1,5 кирпич менен жасалып, сырт тараптан жылууланып, жана фасады ушундай жасалган. Бөлмөлөрдүн бөлүнгөн жерлери дагы 1,5 кирпич. Үйдү негизинен өзүм үчүн сапаттуу кылып салган дейт туугандар. Бул жакта тапчан, очокуна летний кухня экен. Буларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөбүз. Сиздерге биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы туугандар. Түз кирсек калган бөлмөлөргө. Оң тарапка карай кирсек, отоплениянын котелу, комбинированный газ, көмүр жана 3 фазалуу электр энергиясы менен тең бөлмөнүн баарын жылытат. Бул жагында ашаткана, душ, ванна, андан ары отопление туугандар, батареялар жана теплый пол да бар экен. Биринчи этажда, экинчи этажда батареялар менен водяной теплый пол. Бул жер холл, бул жер тамактануучу бөлмө жана кухнясы, кухонный мебелдер, терезелер, темирден болгон решеткалар туугандар. Мынакей анан күзөтүү камеранын монитор беле бул. Бул жагын экинчи этажга келген тепкичтери. Түз кирсек зал жайгашкан. Залдын көрүнүшү туугандар. Мынакей түндүк тараптан терезеси. Так. Андан ары сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Бул үйдүн экинчи этажы. Мынакей сарай тепкичтер. Бери карай жүрсөк ушундай холл дейсизби? Ушундай жайы. Оң тарапта спальня бөлмөсү. Мынакей бул жагында гардероб. Гардероб. Бул жакта мындай бир бөлмө. Түндүк тараптан терезеси туугандар. Көрүп турсаңыздар, ремонт. Бул жагында дагы бир ушундай бөлмөсү жайгашкан.
Андан ары жаңа айткандай бул жакта мынакей тапчан орнотулган жайы, терезелери, раковина орнотулуп суу чыгарылган, суулар аристон менен жылыйт, газ плита, электрический плиталар, очок 3 казаны менен ылый жагы, эме кафель туугандар. Андан ары документ боюнча бардык документтери жакшы жайында экен, тек паспорт, кызыл китеп, дагы керектүү документтер алсаңыздар эле оформление дейт туугандар. А бул үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү туугандар. Бул жакта мындай туялар, мындай автоматтык түрдө сугарылат окшойт. Автополив деп коет беле орусчасы. Анан үй 2 этаж, 3-үчүсүндө мансард деле бар экен. Мансард азырынча толук деле экен. Мансард деле бар туугандар. Анан короосу кенен 6 соток и бардык кошумча курулуштар дагы жакшы планировкалар менен мынакей салынган. Ар бири өз-өзүнүн жайында. Анан арттарынан эле дагы мындай туялар, брусчатка. Могу жерде дагы бир чоң эме кошумча курулуш дейбизби же эмне дейбиз туугандар, ушундай мынакей чоң бөлмөсү. Кааласаңыздар швейный цех, кааласаңыздар кондитерский цех, кааласаңыздар бир бөлмө катары колдоносуздарбы? Бул жакта 1, 2, 3, 4 чоңу бул экен, калгандары дагы ушундай окшош размердеги кошумча курулуштар. Анан эң эле акыркысы бул жакта сырткы ажатканасы, күзөтүү камералар бул жакта орнотулуптур жана бул үйдүн мынакей түндүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Так, дагы эмне маалымат? 3 фазалуу электр энергиясы бар. Баасы туугандар бул үйдүн $250,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0559 72 02 72 0559 72 02 72, экинчи номери 0703 72 02 72 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай издеген дос туугандар менен туугандар видеону бөлүшүп кетиңиздер. Айта кетчү нерсе, бул кошумча курулуштун дагы стенасы, аркы жактагы летний кухня тапчан жактындагы стенасы баары кызыл бышкан кирпич менен салынган туугандар.